Барыңыздарга салам. Өзүңүздөр билгендей, биздин бийликтегилер бизнесин башка адамдардын атына жаздырганды жакшы көрүшөт. Көбүнчө айдоочуларынын атына. Ошондуктан тарыхта жогорку кызматтагы чиновниктердин жана алардын туугандарынын абдан таасирдүү айдоочулары көп болгон. Мисалы, Атамбаевдин айдоочусу баарына белгилүү Икрам Илмиянов. Каныбек Туманбаев да ошолордун катарында. Өткөн жолу биз Кубандыков Жаныбек тууралуу айтып бергенбиз, бирок биз дагы бир карманды таптык. Ал да күтүүсүздөн байып кеткен. Же адатта болгондой, чыныгы байлык ээлери жашынып турган адам болушу мүмкүн. Анын ким экенин кыска жарнамадан кийин билесиздер. Биз менен болуңуздар. Кыскача эскертүү. Эгер сиз купуя маалымат менен иштесеңиз же интернеттеги коопсуздугуңузду коргооңуз келсе, KG VPN колдонуңуз. Бул колдонуучуларды көзөмөлдөн жана куугунтуктан коргоого жардам берген VPN кызматы. Бай жана таасирдүү адам болгуңуз келеби? Анда Нурлан Дооталиевден үлгү алыңыз. 10 жыл мурун анын болгону Чакан Чырак Строй деген компаниясы бар эле. Акча айлантуусу да өтө аз болчу. Бул курулуш монтаж иштерин жасаган фирма Бишкекте эмес, Ысык көлдөгү Чырак айылында жайгашкан. Эски сүрөттөрүндө Нурлан Дооталиев ийгиликтүү ишкердей көрүнбөйт. Тескерисинче, жөнөкөй эле адамдай таасир калтырат. Анан эле бир нече жылдын ичинде айылдык курулуш монтажчы миллиондогон долларлык мүлктү башкарган чоң бизнесменге айланып чыга келет. Балким Дооталиев гениалдуу стартап ойлоп тапкандыр. Жогорку технологиялуу компания түзгөндүр. Жок, андай эмес. Анын таланты таптакыр башка жакта окшойт. Келгиле, Нурлан Дооталиев ким экенин жана анын президент Садыр Жапаровдун үй бүлөсү менен кандай байланышы бар экенин түшүнүп көрөлү. Баары 22-жылы башталган. Ошол жылы Нурлан Дооталиев Сабыр Жапаровдун аялы Бурул Кыштабаевадан Көкжар конушундагы үйдү сатып алган. Ал эми болгону 6 айдан кийин ошол эле үйдү Сабыр Жапаров менен Бурул Кыштабаеванын кызы Гүлзинат Жапаровага кайра сатып жиберген. Кызык схема. Бир аялдан үй сатып алып, ошол эле үйдү анын кызына кайра сатуунун эмне кереги бар? Бирок Кыргызстанда жетекчилер өз мүлкүн жашырыш үчүн аны башка адамдардын атына жаздырып келген учурлар көп болгонун эстесек, бул окуя түшүнүктүүрөөк боло баштайт. Көбүнчө мындай иштер көпчүлүккө белгисиз адамдар аркылуу жасалат. Бул жерде Дооталиев Жапаровдардын үй бүлөсүнө маанилүү кызмат кылып берген. Ошону менен бирге ага ишенсе болоорун да көрсөткөн. Жапаровдардын бир туугандары Дооталиевди Бишкектеги Мадина базарынын анын жанындагы JB заводунун жана Сан-Сити эс алуу жайдын активдерин тартып алуу окуясында кайра эстешкен. Эске салалы, бул ишканалар жана алардын алдындагы жер миллиондогон доллар турат. Биздин клуб менен биргеликте жасаган иликтөөсүнө ылайык, алгач менчик ээлерин күч органдары жана салык кызматы кысымга алган. Андан кийин алар күтүүсүздөн көнүмүш болуп, акциялардагы өз үлүштөрүн башка адамдарга өткөрүп берүүгө макул болушкан. Алардын арасында Бурул Кыштабаева да болгон. Ал үлүштү Алато Грант компаниясы аркылуу алган. Бул фирманын дагы бир негиздөөчүсү болуп, президенттин мурдагы кеңешчиси Арызбек Буркановдун уулу Азат Бурканов чыккан. Кийин бир катар резонанстуу журналисттик иликтөөлөрдөн соң чоң жаңжал чыкты. Жапаровдор тынчсызданып, бул кымбат мүлктү тартып алуудагы өз катыштыгынын ийизин жашырууну чечишкендей болду. Натыйжада Бурул Кыштабаева менен Азат Бурканов негиздөөчүлөрдүн катарынан чыгып кетишти.
Ал эми 24-жылы Ала Тоо грандын жалгыз ээси болуп Нурлан Дуудалиев калды. Кантип, кандай жол менен ал сатып алууга миллиондогон долларды кайдан тапты? Тилекке каршы бул суроолор жоопсуз калууда. Башкача айтканда, биз кайра эле тааныш схеманы көрүп турабыз. Кымбат мүлк сыртынан караганда башка адамдын атына жазылат. Кийин ал мүлк Жапаровдордун кланына жана алардын жакындарына кайтып келиши мүмкүн. Кыскасы, Дуудалиев бул ачык эле коррупциялык схемада ортомчунун ролун аткарып жатат. Аны чечимди өзү кабыл албаган, артында андан чоң адамдар турган ортодогу адам деп да атоого болот. Эми эң таң калыштуу жагдайга өтөлү. 24-жылы Нурлан Дуудалиев Жар Таш ИКО ЖЧКсынын жетекчиси жана ээси болуп чыга келди. Бул компания алтын кен казуу жана анын байытуу менен алектенет. Бирок биздин журналисттер Нурландын Төө кен тармагында адис экенин көрсөткөн диплом тууралуу маалымат таба алышкан жок. Анда аны мындай чоң ишке ким алып келди? Ал дагы эле ишенимдүү ортодогу адамдын ролун аткарып жатабы? Анткени Жар Таш ИКО компаниясынын баасы миллиондогон долларга бааланат. Ал Белореченская алтын кенине лицензияны жалгыз өзү көзөмөлдөйт. Бул окуядагы дагы бир маанилүү бөлүк алтын зергер дүкөндөрүнүн кытайлык инвесторлор менен болгон сот талашы. Бул тармактын ээси Бабасюк өзүнө басым болуп жатканын билдирген. Маанилүү учурлардын бири президенттин айланасындагы бир адамдын сот процессине кийгилишкени болгон. Биз ал адамды таптык. Болжолдогондой эле күчтүү Решаланын ролунда кайрадан Нурлан Дуудалиев турган. Дал ошол убакытта Нурлан Бабасюк менен соттошуп жаткан Юань Куонь деген Кытай аралашкан компаниянын негиздөөчү болуп кирет. Бул иликтөө сөзсүз уландысы болот. Бул жерде бизге сиздер Темиров Лайв каналынын көрүүчүлөрү маанилүү жардам бере аласыздар. Нурлан Дуудалиев боюнча дагы маалыматтар болсо, ал Жапаровдордун үй бүлөсүнө кантип жакын болуп калган, же болсо жеке айдоочусу болгонбу, кароолчу болгонбу, же жөн эле массажист болгонбу? Андай маалымат болсо, биздин почтабызга жазсаңар болот. Саламатта болгула. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Лайв Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистиканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө.